Таквалуу болгондо адамдын амалы кабыл болушу. Иннама ятакаббалуллаху минал муттакин. Аллах амалдарды таквалуу адамдардан кабылдайт. Таквалуу намаз окуп атасың, курбандык кылып атасың, орзо кармап атасың, ихсан жасап атасың, садака жасап атасың. Сен эл үчүн кылып атасыңбы же Кудай үчүн кылып атасың? Эл үчүн кылып атасыңбы? Адамдар көрсүн үчүн жасап атасыңбы? Адамдар макташ үчүн кылып атасыңбы? Эгерде инсан мына ошол популизм жолуна түшүп калчу боло турган болсо, туугандар, бул күнөөдөн башка эч нерсени арттырбайт. Эч нерсени. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келип атат. Эң биринчи Кудайдын жолунда күрөшүп, жүрөк болгон азамат, кан төгүп, көз жумган шейит кыямат күнү алып келгенде Аллах субханаху ва таала бүтүн жакшылыктарын ага көрсөтүп, ушул сен жашооңдо болду эле. Үй бүлө, бала чака, ырыскы, ушул сен жашооңбу? Ооба, Кудайым, ушул мен жашоом, сен берген жашоом. Мен сага ушул жашоону бердим, сен эмне кылдың? Жараткан, мен сен үчүн кан төктүм десе калп сүйлөдүм. Сен эл жүрөк, кыйын деп, курч деп, адамдар мактап сени баатыр, палбан деп айтуу үчүн сен ушул нерсени жасагансың. Ал мактоону, даңазаны сен алып болгонсуң. Ыргытпла тозого, кетти тозого. Алымды алып келишти. Элдин баарын туура жолго баштаган, элдин баарына көмүр фанаттары толтура алым келди. Аллах Таала берген нематтарын көрсөттү. Сен жашооңбу? Ооба, мен жашоом. Мен ушул жашоомду сага бергем. Сен мен үчүн эмне кылдың? О Аллахым, сен үчүн илим үйрөндүм, элиңе үйрөттүм, калп сүйлөдүм. Элдер алым деп, сени сыйлап, көтөрүп, мактап, даңазалап жүрүш үчүн сен ошол нерсени кылгансың. Ыргыткыла тозого. Баягы алым тозого кетти. Бай келди, жашоосун көрсөттү. Сеники, меники жашоо, Кудайым. Ушунча рызкыны бердим. Сен эмне кылдың мен үчүн? Кудайым, сен үчүн кембагалдарга, жетимдерге, колуна жок жакырларга жардам бердим. Мечиттер салдым, жолдорду кылдым. Сен бул нерсенин баарын элдин даңазасын, мактоосу үчүн кылгансың. Жалган сүйлөдүң, сен мен үчүн кылган эмессиң. Ыргыткыла тозого. Мына, туугандар, мына ушул дүйнөдө бейишке ким киргени татыктуу деп калың калктан сурасаң, биринчи орунда мына ушул 3 түр категориядагы адамдарга айтыш мүмкүн, көрсөтүш мүмкүн. Мына ушулар бейишке кирсе, ушулар кирсе керек деп. Бирок мына ушул адамдардын ниети бузулуп кеткен үчүн мына ушул адамдар тозоктун төрүнөн орун алды. Бейиштен эмес, тозоктон. Эми бул эки жүздүүлүк лицемерияны мен бул жашообуздагы коомдо болуп аткан нерселерден айтпайлы койдум. Эл үчүн күймүш болгондорду, эл үчүн жүгүрүп, эл үчүн жан бергендерди. Мына ошол 3 категориядагы жогорудагы айткан адамдар, булардын жүрөгүндө ишеним деген нерсе болгон. Туугандар, булар акыйдасы бар адамдар болчу. Булар ишеним менен жасаган эле. Жакшылыкты, ибадатты, Аллах үчүн арноо керек деген нерсени билген адамдар эле. Мен саясатчыларды айтып атканым жок. Качан шайлоо жакындаганда элди эстеген. Мен аларды айткан жокмун. Кудайга эң жакын, Кудайга эң таквалуу болгон инсандардын категорияларындагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Эгерде мына ушул адамдар ушундай чоң, аябай чоң зона рискада боло турган болсо, анда жөнөкөй адамдар кандай болот? Жөнөкөй, эч кандай динден, имандан кабары жок саясатчынын абалы кандай болот? Кандай болот? Анын кетип аткан кадамы, жашоосу бардыгы популизмдин негизинде, көптүн үстүндө куралган болчу. Кандай болот ал? Ошондуктан туугандар, бир жасаган ишти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ошо бир инсан өзүнүн кылган сооп иш менен тозокко кирип кетет. А бир адам күнөөсү менен бейишке кирип кетет. Кандайча деген суроо пайда болушу мүмкүн. Кантип күнөө жасаган адам бейишке, сооп жасаган адам кантип тозокко кирип кетет. А сооп жасаган адам өмүрүнүн аягына чейин кылган жакшылыгын көз алдында тутту. Анын козыры болуп жүрдү ушул. Мен унутуп койдум, кыйратып койдум. Ошол нерсеге үмүт кылып, бүтүн үмүтүн ошол нерсе менен байлап койду. Жасаган жакшылыгын көз алдында тутту. Күнөөкөр болсо, жасаган күнөөсүн көз алдында тутуп, коркуп, ошол күнөөсүнөн тозокко түшүп калбас бекенмин деген коркуу менен жашоосун өткөрдү.